Урматтуу мусулман бир туугандар, жашоодо ар бир адамдын арзуусу, максаты бактылуулукка жетүү. Жаш кары дебей, эркек аял дебестен бардык адамдар ушул негизде жашап келе жатат. Ал эми Аллах Таала бактылуулукту толук динге жашоого койгон. Кайсыл адам толук динде жашай турган болсо, анын жашоосуна бир тынчтык орнойт. Ошол тынчтыктын аты бул бактылуулук болуп эсептелет. Жашоодо ар бир нерсенин белгиси, аламаты болгондой эле бактылуулуктун да белгилери, аламаттары болот. Кайсыл адамда ошол белгилер бар болсо, иншаллах ал адамды биз бактылуу адамдардын катарында деп эсептесек болот. Уламаларыбыз Кур'ан жана хадистин негизинде бактылуулуктун 5 белгисин баяндаган. Эң биринчиси ал-иqбалу алаллах ва талабуху. Биринчи белгиси Аллах тарапка жүздөнүү, Аллахтын ыраазыгына жетүү, Аллахка жетүүгө аракет кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен важадаллаха важада кулла шейин, мен факадаллаха факада кулла шейин." Ким Аллахты тапкан болсо, ал бардык нерсени тапты. Ал эми ким Аллахты жоготкон болсо, ал бардык нерсени жоготту дейт. Ошондуктан уламаларыбыз айтат, кайсыл адам Аллахты тапкан болсо, ал эч бир нерсени жоготкон жок. Ал эми ким Аллахты жоготкон болсо, ал эч бир нерсени тапкан жок деп айтат. Аллах субханаху ва таала хадиси кудсиде айтат: "Ида тақаррабал абду иляйя шиброн, тақаррабту илайхи зираан." Качан пенде мага бир карыш жакындай турган болсо, мен ага бир чыканак жакындайм. Ва иза тақарраба иляйя зираан, тақаррабту минху баан. Качан пенде мага бир чыканак жакындай турган болсо, мен ага бир кулаш жакындайм. Ва иза атани ямши атайтуху харвалатан. Качан пенде мага басып келе турган болсо, мен ага чуркап барам дейт. Уламаларыбыз бул хадистин маанисин, качан адам ар бир абалда Аллах Таала кайрылган болсо, Аллахка жакын болгон болсо, Аллахтын жардамы дагы, Аллахтын бирге болуусу дагы ал адам менен бирге болот экен. Бактылуулуктун экинчи белгиси ал-истигфару минал мааси ва таубати илаллах. Күнөөлөргө истигфар кылуу жана Аллах Таалага тооба келтирүү. Аллах субханаху ва таала пендесине күн сайын сансыз көптөгөн жакшылыктарын түшүрөт. Ошол жакшылыктардан пенде өзүнүн күнөөсүн себебинен гана куруп алып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иннал абда ла яхруму минар ризқи бидан бин асабаху." Адам баласы Аллахтын берген рызкысынан куру калып калат, кылган күнөөсүн себебинен dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айтат: "Валлахи инни ла атубу илаллахи таала фил яуми миата марратин." Аллага касам, мен Аллах Таала күнүнө 100 жолу тооба кылам dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күнөөдөн маасум, таза болсо да айтат: "Мен 100 жолу күнүнө Аллах Тааладан күнөөлөр кечирим сурап тооба кылам" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисти үммөтүнө үйрөтүш үчүн айтып кетти. Негизинен уламаларыбыз айтат, адам баласынын тозокко түшкөнүнө бир эле күнөө жетишүү дейт. Ошондуктан ар бир күнү, ар бир учурда Аллах Тааладан истигфар кылуу бул эң жакшы амал деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айтат: "Туба лиман вужида фи сахифатихи истигфаран касиран." Сүйүнүч болсун, кубаныч болсун, кайсыл адамдын амал баракчасында кыямат күнү өтө көптөгөн истигфарлар табылса деп айткан. Адам баласы негизинен катадан бош эмес. Ар бир учурда кайсы бир себептен күнөө ката иштер жасап алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаина ат-таввабун." Ар бир адам баласы ката кетирүүчү. Ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы катасына тооба кылган, кечирим сураган деп айткан. Аллах субханаху ва таала кайсыл коом дайыма Алладан кечирим сурап жүргөн болсо, Аллах Таала ал коомду эч качан азаптабайт. Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде мындай деп баяндайт: "Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун." Аллах Таала бир коомду азаптабайт, алар Аллах Тааладан дайыма кечирим сурап истигфар кылып жүрүшкөн болсо дейт. Истигфар ушундай бир амал, Алладан кечирим сурап жүрүү ушундай бир жакшы амал, адам баласынын ар бир туңгуюктан ал адамга жол ачып берет. Жана ар бир кыжылачылыкты кетире турган амалдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен лазимал истигфара жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махража." Кайсыл адам истигфар дайыма өзүнө адат кылып алган болсо, Аллах Таала ар бир туңгуюктан ал адамга жол ачып берет. "Ва мин кулли хаммин фаража." Ар бир кыйынчылыктан ага жеңилдик берет. "Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб." Жана ал адам ойлобогон жерден Аллах Таала адамга рызык берет деп айткан. Бир күнү Хасан Басри рахматуллахи алейхиден бир адам келип кургакчылык тууралуу арызданды. Хасан Басри рахматуллахи алейхи кеңеш берип, сен истигфарды көбөйт деп айтты. Экинчи бир адам келди да кедейчилик, жокчулук тууралуу арызданганда дагы ошол жоопту берди: "Сиз истигфарды көбөйтүңүз." Үчүнчү адам келип балалуу болбойтам, перзенттүү болбойтам деп өзүнүн арызы муңун айтканда, Хасан Басри рахматуллахи алейхи: "Сиз истигфарды көбөйтүңүз" деп истигфарга кеңеш берди.
Төртүнчү адам келип туруп, жерибизде суу жок, азайып атат, кургакчылык болуп атат, бакчалардын баардыгы кургап жок болуп атат дегенде, Хасан Басри рахматуллахи алейхи ага дагы истигфар айтууга кеңеш берди. Ошол учурда Хасан Басринин шакирттеринин бирөөсү сизге 4 түрдүү адам, 4 түрдүү маселе менен келсе, бардыгына бир түрдүү жооп бердиңиз деп айтты. Хасан Басри рахматуллахи айтат, Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде мындай деп айтып жатпайбы дейт. Факул тустагфиру раббакум иннаху кана гаффара يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ayatın manisinde sizler egеңерден geçirim surala istiğfar kıla Allah Taala sizlerge nöşörlөгөн jamgıllарды asmandan jadırıp beret dedi. Жана sizlerge maldarыңарды, жана sizlerge перзенттерди берет, жана sizlerge бакчаларды, жана дарыяларды берет деп айтты. Ошондуктан жашоодо ар бир учурда Аллах Тааладан кечирим сурап, истигфар айтуу бул эң жакшы амалдардын бириси болуп эсептелет. Бактылуулуктун 3-чү белгиси ал-канаату бил ясир минад дуnya ва талабул халали минха. Аз нерсеге канаат кылуу, шүгүр кылуу жана ошол нерсени адалдан издөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Арбаан ман у'тияхунна фақат у'тия хайрад дуnya вал ахира." Кайсыл адамга 4 нерсе берилген болсо, ага дүйнө акыреттин барлык жакшылыктары берилди dedi. Lisanun zakirun, ар бир учурда Аллахты эстеп жүргөн тил, ва колбун шакирун, шүгүр кылуучу жүрөк, баданун сабирун, чыдамдуу дене, заужатун муъминатун салихатун, момун салиха жубай деп айткан. Уламарыз айтат: "Аш-шукру койдул мавжуд ва сойдул мафкуд." Ар бир учурда Аллах Таалага берген неаматтарына аз болсо да шүгүр кылып, канаат кылып жүрүү, бул бар нерсени дайыма кармап турат, жок нерсени өзүнө тартуучу нерсе деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде айтты: "Мен у'тия шукру лам яхрумир зияда." Кайсыл адамга шүгүрчүлүк сыпат берилген болсо, ал ошол неаматтын көбүсүнөн эч качан куру калбайт деп айткан. Ошону менен бирге урматтуу мусулман бир тууган, өзүбүздүн муктаждыктарыбызды дагы адалдан издөө бул эң зарыл нерсе. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Я айюхар русулу кулу минат таййибати ва'малу салиха." Аяттын маанисинде Аллах Таала пайгамбарларга кайрылып айтты: "Эй пайгамбарлар, силер таза, адал нерселерден жегиле, ва'малу салиха, жакшы амал кылла" dedi. Уламаларыбыз ушул аяттын негизинде айтышат, жакшы адал нерседен жөө бул жакшы амалга түрткү болот деп айткан. Арам нерсе адамды көптөгөн жакшылыктардан куруп калтырат. Ошол жакшылыктардын эң чоңу болгон биринчиси Аллахтын ыраазычылыгы жана Аллах Таала момундарга даярдап койгон жай бул бейиштен куруп калат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Инналлаха таала харрамал джанната ала кулли жасадин гудия бил харам." Аллах Таала бейишти арам кылды, ар бир денеге арам менен азыктанган. Ошондуктан ар бир нерсебизди адалдан таап, ошол негизде азыктанган бул эң жакшы нерсе. 4-чү белгиси иттибау сунна ва иҗтинаул бида. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жашоосуна эргешүү жана бидаттан, динге жаңылык киргизүүдөн сактануу бул бактылуулуктун 4-чү белгиси болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Таракту фикум амрайни лан тадиллу ма тамассактум бихима китабаллах ва суннати." Мен силерге эки нерсени таштадым. Ошол эки нерсени бекем кармай турган болсоңор, эч качан адашпайсыңар dedi. Китаб Аллах, биринчиси Аллахтын китеби, ва суннати, экинчиси менин сүннөт жолум dedi. Уламарыбыз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жашоосу, сүннөт жолу бул Нух пайгамбардын заманасындагы кеме сыяктуу dedi. Ошол учурдагы момун мусулмандар Нух пайгамбарды жасаган кемеге чыгып, топон судан аман калган болсо, учурда үммөт дүйнөнүн жана акыреттин кыйынчылыгынан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жашоосуна эргешүү менен гана сакаланат экен. Дүйнөдө ар бир нерсе жуу менен жаралган. Караңгылык болсо анын каршысында жарыктык бар. Ошондой эле туура жол болсо, жаннатка, бейишке алып баруучу жол отурган болсо, анын каршысында адашуу, туура эмес жол да бар. Ал эми бейишке Алланын ыраазылыгына жеткирүүчү жол бул бир гана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жолу болуп эсептелет. Жана Аллах субханаху ва таала өзүнүн кечиримин жана сүйүүсүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эргешүүгө гана койгон. Аллах таала өзү Куранда айтты: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Аяттын маанисинде Аллах таала: "Эй сүйүктүү пайгамбарыбыз, айтыңыз, эгер алар Аллахты сүйө турган болсо, анда мени ээрчигиле" деп айттыңыз dedi. Ошондо Аллах таала силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Демек, аяттын маанисинен билсек болот, Аллах таала бизди качан жакшы көрөт жана качан кечирет, качан биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эргешкен болсок, жашообузду Пайгамбар алейхисаламдын сүннөт жашоосуна окшоткон болсок.
Бактылыктын 5-чи белгиси мухалафатул хава, нафсинин шариатка каршы каалоолоруна каршы туруу жана аны аткарбаганга аракет кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маути, вал аджизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна алаллах." Эң акылдуу адам өз нафсин тарбиялап жана өлүмдөн кийинкиге амал кылган адам деди. Эң акылсыз адам өз нафси каалоолоруна ээрчип жана Аллахтын кечирүүсүн үмүт кылган деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин жакшылап маани бере турган болсок, акылдуу менен акылсызды бир эле нерседе айырмалап койду. Кайсыл адам өзүнүн нафсин тарбиялап, Аллахтын өкүмүнө баш ийип өлүмдөн кийинке даярданган болсо, эң чыныгы акылдуу адам ушул экен. Эң акылсыз адам өзүнүн каалоолорун, нафси каалоолорун эргешип жана Аллах мени кечирет деген үмүт бар боло турган болсо, бул эң акылсыз адам болуп эсептелет экен. Ошондон адам баласынын каалоолору бул дүйнөдө эч качан аткарылбайт. Себеби дүйнө бул акыретке болгон бир көпүрө гана. Ал эми адамдын каалоосу толугу менен бейиште гана аткарылат экен. Аллах таала баарыбызга жогоруда айтылган аят хадистерге амал кылышка мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.